dalillenген, hiç kim talaş almagan malumatlar baymabay çıkıp atadi. Эми баарыбыздар тарыхка кызыгып берген шарт жок, ошон үчүн бул тарыхты улам тактап толуктаган адам катары мен кыска ошол маалыматтар жөнүндө айтып берейин. Хакас жери бүт тарых илимдери аныктагандай бул кыргыздын түпкү мекени, бул кыргыздын жери. Себеби жер суу аттары 90% бүгүнкү картада кыргыз тилинде болуп турат. А кыргыз ал жерден 4 кылым мурда көчүрүлгөн. 400 жыл өттү, бирок жер суулардын кыр чокуларынын аттары бүт кыргызча болуп турат. Ал эми палеоастрономия, палеогенетика илимдери аныктагандай бул Хакас жери биздин түпкү мекени экени талашсыз болуп калды. Эми кызык нерсе. Көпчүлүгүңүздөр билбейт болушуңуздар керек. 1 жыл болду Хакасия дүйнө археологдордун мекеси деген атка конду. Хакасия является Меккой археологов мира. Бөлөк өлкөлөрдөн Россияга келген археолог илимпоздор сөзсүз ошяга уруксат сурап барат экен Хакасияда. Эмне үчүн? Бүгүн мына интернетке кирсеңиздер көрөсүздөр. Бүгүн Хакас жеринде жайгашкан 51.000 тарыхый эстеликтер мамлекеттин коргоосуна алынган. 51.000 Хакас жери кыргыз жеринин 45%-ын ээлейт, кыргыздын жерине салыштырганда. 51.000 тарыхый эстеликтер каттоого алынган. Ошолордун арасынан 23.000 федералдык мааниде деп таанылган. Бул мамлекеттик деңгээлде коргоого алынат дегенди түшүндүрөт. Анан эми 15.000-и Египет тарыхынан кыйла байыркы, кыйла мурун жаралган эстеликтер болуп атат. Ал эми дүйнөлүк мааниге ээ деп 780 эстелик дүйнөлүк мааниге ээ деген баа алынган. Бул баары биздин ата-бабаларыбызга таандык эстеликтер. Кайсы өзгөчөлүк менен айырмаланат? 51.000 тарых эстеликтери бүт тарыхый доорлорду өзүнө камтыйт. Төмөнкү палеолит, ортоңку палеолит, жогорку палеолит, мезолит, энеолит, коло доор баары үзгүлтүксүз Хакас жеринде из калтырган. Мындай шарт Россия мамлекетинин 80ден ашык субъектилеринин арасынан жалгыз Хакас мамлекетинде, Хакас жеринде гана таанылган. Эгерде учкай айтып койсок, мисалы жанагы Сандык өрөөнү, Аксы дарыясы, Кара тоо аскалары, ошол жерде чегилген жылдыздардын сүрөтү аныкталганы 50.000 жыл мурун. Ошо жерде полюс мира деген астрономиялык түшүнүк бар. Ошол жерде ошо полюс мира деген астрономиялык белгини дөбө мүрзөлөрдө коюлган балбал таштар ошол полюс миранын чек арасын көрсөтүп турат экен. Жергиликтүү калп аны теңир түндүгү деп атайт экен. Теңир түндүгү. Бул кыргыздын сөзү, монголдук эмес, бөлөк улуттук эмес, бул кыргыздын сөзү теңирдин түндүгү деп аталат экен. Андан тышкары эң байыркы жер жүзүндө табылган ай календары, ай күн календары Хакас жеринде табылган. 24.000 жыл мурун ташка оюк түрүндө жасалган календар илимий негизде далилденген. Бул тогол күндөрүн көрсөткөн календар, ай жаңырганын көрсөткөн, айдын тутунган күндөрүн көрсөткөн, күндүн тутунган күндөрүн көрсөткөн. 24.000 жыл мурун жер жүзүндө бөлөк бир дагы
байыркы календар табыла элек бүгүнкү күнгө чейин. Бул кимге таандык? Бул биздин бабаларыбызга таандык. Андан тышкары мына 4000 жыл мурун Сүлек аскаларында рун жазуусу 106 метр узундугу менен чегилген экен. Бүгүн Россия окумуштуулары муну байыркы Хакас рун жазуусу деп расмий тааныды. Древняя хакасская руническая письменность. Демек, биздин доордон 2000 жыл мурун ошол аскага рун жазууларын ким калтырды? Албетте ошол жерди мекендеген эл калтырды да. Бирөөлөр келип жазмак беле. Бул кыргыздын жазуусу болуп турат. Кыргыздын жазуусу. Андан тышкары байыркы деген жазууну бояр писаница деп орус окумуштуулары каттоого алды. Байыркы жазуу. Бул 1,5 миң жыл биздин доордон мурун. Андан тышкары Кашколак жазуусу деген жазуу бар. 1000 жыл биздин доордон мурун. Бул рун жазууларын баары Төлөк Төрехан Аксакал өзүнүн санжырасында мынтип эскерип атат. Кыргыздын зар заман китеби биздин доордон бир нече миң жыл мурун жазылган экен. Бирок эскилип кетип, ал жазууну окуган бир эле Моңолбай деген адам калгандан кийин урпактар бул китепти окуй албайт. Андан көрө араб таңбасына которолуп, кумурска жазуусуна которолуп деп Кытай менен араб жазуусуна которгон экен. 682 жылы которулуптур. Ошол ишке эл чогулткан мал 120 миң кой чогулткан экен. Моңолбай 45 миң кой бериптир. Калган 1000ден 2000ден кимдер кой бергенин китепте Төлөк Аксакалдын китебинде аттарын баары жазылган. Эгерде 120 миң койду эсептесек, бүгүнкү базардын наркы менен Акыл Аксакал бир кой азыр $100 болобу, орто эсеп менен. 120 миң койду эсептесеңиз $12 миллион экен. $12 миллион биздин бабаларыбыз келечек урпактарга керек болсун деп сарптап жанагы зар заманды Бакабут жазуудан, урун жазууну кыргыздар Бакабут жазуусу деп атаган экен. Анын сыры төмөнкүдөй, баканы дарылык максат менен кургатып койсоңуз, буттар барбайып жана рун жазуусунун өзү болуп калат экен. Анан кыргыз Бакабут деп жазуучу деп атаган экен. Андан тышкары мына Афанас, Андрон, Карасу, Тагар, Таштык дөбө маданияттары 4,5 миң жылды камтыган, 4,5 миң жыл жашаган дөбө маданияттын баары Хакас жеринде табылган. Хакас жеринде аныкталган. Бул кыргыздын маданияты. Муну Союз убагында Киселев деген академик ачык жазып кеткен. Ал эми 1925 жылы биринчи дөбө мүзөлөр казылып, Теплоухов, Грязнов деген эки окумуштуу кыргыздыкы деп жыйындык чыгарса, өкөбүндөн камаганда. Теплоухов 1934 жылы түрмөдө кайтыш болду. Грязнов кийин академик болду, бирок ал өлгөнчө ушу кыргыздардыкы атүгүл сак эли түрк тилдүү эл деп жазып кеткен окумушту. Эмне үчүн биздин тарыхыбызды жаап жашырган? Биринчиден, дөбө маданияты кыргыздыкы деп таанылса, анда кыргыздар келечекте ошол жерге ийгилик кылышы мүмкүн деген сөз менен. Ага жол бербеш үчүн окумуштууларды камап, кийинки окумуштуулар айткан эмеспи, кайсы элге таандык деп. Афанасий деген кыштактын жанында дөбөмүздө Афанасий маданият болгон. Ал эми Карасу деген сөз кыргыздык болуп атпайбы? Таштык деген бул кыргыздын сөзү болуп атпайбы? Тоогар деген көлдүн жанында аныкталган дөбөмүздө кыргыздык болуп атпайбы? Бирок ошонун баарын жаап жашырып, кыргыз билбесин деп, ушу чоң саясаттын залакасы тийип, биз жаңы азыр ошолорду аныктап тактап атабыз. Андан тышкары чоң маалымат Аркайым Сымташты деген эки чоң шаар аныкталды, казылды. Бул тарыхта чоң жаңылык болду. Бирок Аркайымден дагы, Сымташтыдан дагы мурун, 2000 жыл мурун
Hakaz yerinde çok şahar anıklandı. Üstü duvalları uğrap kalgan eken, pay duvalı 11 kilometre uzundu. 11 kilometre. Yeni 2 metre. Pay duvalı yer üstünde saklanıp kalıptır. Onu uzun hır. İnternette jüret zenhır dedi. Men okuyanda düşünmen yok buldu. Zenhır degen emnedir. Bu görse uzun hır degen Kırgız'ın sözü eken. Bu Kırgız'dan şahar. Bizge kanday murasты babalarımız kaltırgan. Keremet. Düğünü arkeologların Mekkesi dep atangan bizim Türk mekenimiz menen biz emne üçün sınıflanmayız. Uşu malumatlar men üstürteli aytıp atam. Andan tышкары мына internetке girip öyle Хакасия туристический республика деп терсеңер, Орыстың академиги мынтип айтып атат. Хакас дейт, жери биринчиден жылкы колго үйрөтүлгөн дейт, кол колго үйрөтүлгөн дейт адам баласы. Муну Төлөк Төрөкан өз китебинде жазып кетти. Кандай болуп кыргыз бабаларыбыз жылкыны колго үйрөткөн, колду колго үйрөткөн, төөнү колго үйрөткөн. Ошол академик айтып атат, биринчи жолу жылкы колго үйрөтүлгөн, кой, биринчи жолу дөңгөлөк табылган, жасалган, биринчи жолу коло ээритилген деп атат. Эң кызыгы Хакас жеринен прото-буддизм дүйнө жүзүнө тараган деп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Биздин түпкү мекенибизди орус окумуштуулары талашпай эле Хакасынын жазуусу деп атат. Хакас жеринен дөңгөлөк, коло, канча жаңылыктар адамзат биринчи Хакас жеринен алган. Ушул маалыматтар менен биз эмне үчүн сыймыктанбайбыз, биз эмне үчүн даңктанбайбыз, эмне үчүн? Анткени 70 жыл Совет доорунда, 30 жыл капитализм доорун кошкондо 100 жыл кыргыз жапайы мал менен жүрүп мал болуп калган, операсы жок, балети жок, жазуусу жок. Бул 16-кылымда араң калыптанган эл деп биздин мээбизге коюп койгон. Биз ошондон кете албай жатабыз. Бу жерде чоң саясат бар. Мен жана YouTube'да айтып бердим, эмне үчүн СССР мамлекетин жетектеген большевиктер түрк тилдүү элдердин тарыхын жок кылган. Анткени бүгүн дагы СССР аймагынын 75% түрк тилдүү элдердин мекени, түпкү мекени. Карап көрдүк, Азербайжанда да, Казакстан турат, Сибирь, Хакас, Башкир, тиги татар, ушулардын баары Өзбекстан, баары түрк тилдүү элдердин мекени. Ошон үчүн булар эгерде Осман империяга кошулуп кетсе, анда СССР урайт деген саясат менен 1931 жылдан баштап 1944 жылга чейин түрк илимин билген окумуштуулар атылган жок болгон. Улутуна карабай, мына Поливанов деген, Воробьев деген, Сунни Мязу деген атактуу тарыхчылар түрк элдеринин тарыхын билген. Атүгүл Гүмүлөв, ал атылган жок, Гүмүлөв 2 жыл түрмөгө камалган, 2 жыл. Атилер атылган, жалпы 1200 окумуштуу атылып кетти ушул жылдары. Биздин Белек Солтоноев атылган, Үмөт Молдо түрмөдө 1943 жылы кайтыш болгон. Мунун баарын жок кылып, ас келгенси түрк элдеринин жомокторун жазган жазуучуларды да катышкан. Ошон үчүн Манас деп оозун алган адамды, Санжыра деген оозун алган адамды партиядан чыгарып, Украина, Сибирге айдап, ошонун кесепети менен биз бүгүн өзүбүздү тааныбай, өзүбүздү билбей калдык. Тиги улуу ага, бул тиги у деген сөз менен. Эми бул деп коелу. Бул Санжыра керек албетте.